Улуттук илимдер академиясы жаңаланууга бет алды. Президенттин колдоосу менен имараты капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, кызматкерлердин айлыгы көтөрүлдү. Азыр окумуштуулар мурдагыдай интрига менен алектенбей, илимий ачылыштарды жасоого киришти. Ушул тапта академияны реформалоо иштери жүрүп жатат. Бул боюнча жамаат тийиштүү сунуштарын берип, ишти алдыга жылдырууда. Садыр Нуруловичке рахмат, 5 жолу келип кетти. Ремонтты жасап берди. Биз азыр бардык тараптан ал кишиге ыраазы болуп эле, ал кишиге уят болбойлу, сакалдуу кишилер уят болбойлу, бизге ушундай шарт түзүп атканда деп жан талашып атабыз. Мына бизде азыр интрига жок. Интрига жок. Мен мага толук жооп бере алам. Интрига жок. Интрига жасаган кишилер өзү жоголуп баратат. Анткени среда башка уже учур башка. Академияны реформалоо менен бирге президенттин мамлекеттик кызмат системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиядан арылуу боюнча жарлыгы ишке ашууда. Академиктер илимий жайда ичара эч кандай бюрократиялык тоскоолдуктар жоктугун белгилешет. Көрүнүш мекемеден тышкары башка мамлекеттик органдар менен болгон байланыш да бар. Бүгүнкү күндө академияда 44 илимий долбоорлор бар. Ошо 44 илимий долбоорлордон биз 8 долбоорду тандаганбыз. Ал долбоорду билим берүү министрлигине жибергенбиз. Андан кийин ал министрлик финансы министрлигине жиберген. Ал финансы министрлиги кайта бир өзүнүн баягы сунуштары менен замечаниялар менен МОНго келет. Ал МОН анан бизге жиберет. Анан биз аны карайбыз. Анан шылып ошондой бюрократизация болуп алып 2024 жылы бир дагы тыйын жанагы жаңы долбоорлорго алган жокпуз. Илимде бюрократиялык көрүнүштөр бири-бирин кайталаган учурлар улуттук аттестациялык комиссияда көп кездешет. Жарлыктан алкаганда бир топ адистиктер менен диссертациялык кеңештин иши жөнөкөйлөштүрүлүүдө. Илимди жактоодо балдык системаны жоюу сунушталууда. Ошондой эле наамды алуу жагы дагы жөнөкөйлөтүү каралып жатат. Бул сунуштардын аркасында бюрократиялык көрүнүштөр жоюлмакчы. Бюрократияны азайтыш үчүн бизге 2 мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек деп айттым. Бул илим боюнча, илим жөнүндө мыйзам, мунун 7-12 берелерине өзгөртүү толуктоо киргизишибиз керек. Андан кийин билим жөнүндө, Кыргыз Республикасында образование деп коет, билим берүү жөнүндө мунун 33 беренесине биз өзгөртүү киргизишибиз керек деп айттык. Андан башка дагы азыр ушул улуттук аттестациялык комиссия боюнча биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн дейбиз, кабинет, министрлер кабинетинин 5 токтому менен иштейбиз да, мына ошол токтомдорго дагы өзгөртүү киргизиш керектигин зарылдыгыбызды айтып чыктык. Ошондой эле биз өзүбүздүн дагы жоболорубуз бар. Ал жоболорубузду биз толук кайра иштеп чыгабыз. Жолугушууда академиктер илимий эмгектерди санариптештирүү пландалып жатканы дагы айтылды. Бирок ага каржылык мүмкүнчүлүк тоскоол кылып жатканы белгиленди. Ошол эле учурда билим берүү жана илим тармагында бирин-бири кайталаган факультеттер менен кафедралар жоюлушу керектиги дагы баса белгиленди. Акыркы 10 күндөн бери биздин институттун кызматкерлери менен бирге Илимдер академиясы, аттестация комиссиясы биргелешип ушундай жумушчу топ түзүп иштеп атабыз. Ошолордун жумуш топтун анализинин алкагында бир топ демилгелер менен Кудай буюрса мына кийинки жумада ушул жана мен айткандай ведомстволорго аралык комиссиянын 2-чи жыйынына сунуштарды алып чыгабыз. Жыйындын жыйынтыгы менен окумуштуулар курамы кийинки жумага чейин академия менен аттестациялык комиссиянын ишин оптималдаштыруу, жөнөкөйлөтүү боюнча сунуштарды беришет. Белгилей кетсек, Улуттук илимдер академиясында 21 институт бар, анда 1,5 миңдей кызматкер эмгектенет. Мекемеге бюджеттен жылына 600 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.